Саламатсыздарбы урматтуу достор, бул видеодо биз жоголгон буюмду табууга арналган нейрографиканы тартууну үйрөнөбүз. Как обычно, биз жарты кагаз деле алсак болот, кичинекей альбом же альбом барактын жарымын аласыздар. Бул аппак кагаздын үстүндө сиздер жоголгон буюмуңузду тартып аласыз. Көбүнчө биз тегерек кылып тартып алабыз. Точка кылып тартып алсаңыз болот, чекит кылып. Какой-то бир бесформенный фигура кылып тартып алсаңыз болот, овал кылып тартсаңыз болот, как хотите. И бул жерде мисалы мен өзүмөн бул жоголгон буюмга мен нейролиния жөнөтөм. То есть мынакей менин центрим, бунун центри и менин энергиям уже ушул буюмду таптым. Менин энергиям жоголгон буюмду тартып алат. Себеби жоголгон энергиянын, жоголгон буюмдун дагы энергиясы бар. Мынакей. Эстейбиз каерге койгонубузду, каерде калганын, то есть фигурадан фигурага энергия келип атат уже мага. Вот фигуры, которая потерялась, да, буюмдан табылуу жолу. Оңой таап алдым. Мисалы таппай калсаңыз, тоже ойлонуңуз, эмне үчүн таппай калдыңыз? Может быть, ал буюм сизге кереги деле жок эле, без надобности. Конечно, документтер болсо, бул нерсе аябай сизге зарыл, өтө керек. Алтын мисалы бизде клиенттер таап атышты. Документтерин, права на машину. Канча күндө кантип табылат тоже белгисиз, потому что бул жерде эми алам кандай тез иштеп кетет эч ким айта албайт. Ошондуктан силердин максатыңар 1-2 жолу тартып коюу. Бир жолу тартып коюу эмес, хотя бы 2 же 3 жолу тартып коюңуз. Анан кийин болду. Фокусуңузду уже ал буюмга койбойсуз. Ал буюмга койбойсуз дагы, алам уже варианттарды издеп баштайт. Подходящий бир ситуациялар даярдала баштайт. Алардын баардыгы ишке ашкыча бир нече күн керек болот. Ошондуктан сабырдуу болуп, уже просто ошол моментти күтөбүз. Эми күтүү дегенде фокусту койбойсуңар. Эгерде бир нерсеге фокусту өтө күчтүү кое берсеңиздер, анда ал ситуация сизден кача берет, то есть жыйынтыгы болбойт, потому что өтө көп коюлган фокус наоборот маселенин чечишин алыстатат. Ошентип ар бир кесилиштердин баардыгын каерде бурчтар пайда болуп калса, как обычно, скругление кылабыз, сиздер билесиздер. Мен өзүмдү скруглять этип бүттүм. Так, дальше. Саксайган, суксайган линиялар болбош керек. Бардыгы гладко, тегиз. Менин буюмум табылды. Оңой жана тез. Өзүңүздөргө ушундай ичиңиздерден аффирмация айтсаңыз болот. Мен бул буюмумду жакшы көрөм. Мага өтө керек нерсе. Эч нерсе сүйлөгүңүз келбесе, унчукпай тартып берсеңиз болот. Албетте буга чейин темаңыз менен датаны жазып коесуздар. Мисалы документимди таптым деп. Документим жоголуп кетти эмес, документти табуу дагы эмес, документти таптым. Таптым деп эле жазасыздар, как будто уже исполнено. Ошондуктан таптым дегениңиздер деле уже табылат көп учурда.
түстүү карандаштарды алып түс да берип койсоңуз болот. Вот такой интересный менде композиция пайда болду. Бул жерде сразу эле бир ортодо какой-то бир полукруг пайда болгондой болуп атат мага. Можно это проявить, то есть доскруглять этип ушул фигураны чаркасаңыздар болот. Бул жардам, бул подсказка. А может быть, сиз ал буюмуңузду таппайсыз, бирок ааламдан ушул буюмдан дагы жакшы нерсе келип калаттыр. Биз аны билбейбиз. Эгерде биле турган болсок, анда жашоонун кызыкчылыгы жок болуп калат эле. Ошондуктан мындай ресурс пайда болуп атат, это классно. Любой жардамды ыраазычылык менен кабыл алабыз. Текстовыделительдериңиз бар болсо, ошолор менен да боесоңуз болот. Өзүм менен жоголгон нерсени бир түс менен байланыштырууну чечтим. Бул азыр келди мага. А может быть, и мындай байланыштырбай деле каалаганыңыздай боесоңуз болот. Вот так вот достаточно. И линия поля жүргүзүп коем, потому что Алла Тааламдын жардамы керек мага. И бүт немеден через мой рисунок жараткан жардам менен мен ушул жоголгон буюмду таап дейм. Вот 3 линия кылып коеюн. В принципе, мага кажется, что жетиштүү. Линия поля тоже кайсы фигуралар менен, линиялар менен кесилишсе, ошол жерлерди скругление кылабыз. Чуть-чуть бледновато экен менин маркериме караганда. Так, вот здесь вот. Чуть-чуть мындай кошуп койсом, разница болуп калгандай болуп атат. Вот. Жараткандын да жардамын сурадым. Кааласаңыздар фигура фиксация кылсаңыздар болот, кааласаңыздар бул жерде кылбай деле койсоңуз болот. Мен ушулунча калтырып коеюн десем дагы бир түз суранып атат. Вот прям хочется мне по центру. Бир түстү экинчи түстүн үстүнө коюшо берсе болот, айкаштырса болот. Это не запрещено. Менин көк түсүм линия поля менен ресурсту пересекать этип, и действительно мен азыр ойлонуп атам, бул табылган ресурс, значит, Кудайдын бир жардамы да, жөнөткөн бир жардам окшойт деп, потому что вот даже түс менен булар бири-бири менен байланыштуу. Өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшүп, анализдеп сүрөтүбүздү өзүбүзгө суроо берип койсок болот. Так,
Эстетип кетейин, бул буюмду жоготуудагы алгоритм болуп эсептелинет. Дата менен темаңыздарды коюп алып, как будто таптым деп анан кийин тартасыздар. Баарыңыздарга рахмат. Жоголгон буюңуздарыңар бар болсо ушуну тартып баттап алышыңыздарды каалайм.